Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мына азыр интернет айдыңында Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Өмүрбекович Сыдыгалиевдин намына карата Болот Ибраимов тарабынан бир топ туура эмес маалыматтар тарап атат. Ошол боюнча мындай кеңири түшүндүрмө берүүнү мен туура көрүп атам. Негизинен мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Ысыран Самат Кыштобекович Нурбек Өмүрбековичтин консультанты болуп эмгектенгем. Андан сырткары ошол Жумгалар районунун Кабак айыл өкмөтүндө Кабак айылынын тургунумун, Кең Суу айылынын жеринен билген тургун катары дагы мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп атам, калыс пикиримди. Бул маселе 30 жылдан бери жалпы ошол айыл эли ар дайым жогорку бийликтерге кайрылып келген. Маселе чечилбей, ар дайым ошол чечилбейт маселенин болуп келаткан. 21-жылдан баштап мына ошол Жогорку Кеңештин жыйынында министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун төрагалыкка бекитилип жатканда Нурбек Өмүрбекович маселени коюп, Акылбек Үсөнбекович ошондо маселени бүткөрүп тиешелүү министрликтерге, тактап айтканда ошондо энергетика министрлигине тапшырма берген. Ошол мына ишти аягына чыгаргыла деп. 2021-жылдан баштап 2021-22 жылдары Жумгалар районундук өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом бөлүнүп берген. Ага ошол Кең Суу айылынын ичиндеги жалпы ошо электр чубалгылары, столбалары орнотулуп, айылдын ичи ошол 3 километрден ашыгыраак жер бүткөн. Андан сырткары азыр мына маселе болуп атат бул жерде. Болот Ибраимов баягы жерине барып, ушул маселени биз буга чейин уккан эмеспиз, ачыгын айтканда. Биз ошол маалымат чыккандан кийин тактасак, биз мына мен ачык айтып коюшум керек, Нарын область президенттин Нарын областында өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Солтоевич менен биз такташтык. Ал киши ошол Болот Ибраимов тараптын келгендигин, айылды барып көргөндүгүн, ушул боюнча ушул жайда гана мындай иш алып барып жүргөндүгүн тастыктады да. Биз мына ошол маселенин чегинде 21-жылдан баштап тынбай иштер жүрүп келди. Андан сырткары Нарын областтык Теңир Тоо фондунан 6 миллион сом бөлүнгөн. Ал иштер дагы ошол иштерди аягына чыгаруу үчүн бөлүнүп жатат. Андан сырткары ушул менин сөзүмдү калыптандырыш үчүн дагы жүрүп жаткан иштер, ушулар боюнча тиешелүү министрликтер, андан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери тастыктап берет деп мен ойлойм.